5 баланын энеси Гүлбарчын айым 10 жылдан бери тигүүчү болуп эмгектенет. Алган маянасына топук кылып балдарын элден кем кылбай чоңойтууда. Айтымында балдар материалдык колдоого гана эмес, моралдык жардамга муктаж болот. Андыктан жер которуп рызык издебей өз жеринде балдарына сапаттуу билим берип, баш көз болууда. Ал эми үй өзгерүүнө керектелүүчү материалдарды жалгыз бой экенине карабай, үзгүлтүксүз камдап турат. Бул үчүн ак мөөр тигүү цехинин жетекчилигине ыраазычылыгын айтат. Анткени чет өлкөдө иштеп жаткан жарандардын эмгек маянасынан айлыгы кем эмес. Мындай мекеме ишканалар ата мекенде көп болсо, бөтөн элде жерде бала бакырасынан алыстап түркүн тагдырларга туш болуп жүргөн мекендештер кыйналышмак эмес дейт. Ооба, мисалы үчүн балдарыңы бирөөнүн колуна таштап коюп кудалап болуп жүргөндөн көрө күндүзү бул жерде иштейсиң, кечиндеси барып үйдө балдарыңды карайсың, балдарың маңдайыңда ата энеси пешенесинде болот. Анан эми бирөөгө көз каранды кылып коюп таштап кеткенден көрө балдарың жанында иштеп жүргөн жакшы го дейм. Кудайга шүгүр, атасы жокко карабай ушул жерден жалгыз болсом дагы жакшы киреше таап, жакшы иштеп атам. Окуп да, иштеп да үлгүргөн Аймира тандаган кесиби боюнча программист. Бирок аны менен чектелбей, чеберчилик кесибин да кошо алып жүрүүдө. Муну менен сыймыктанат, анткени студент болсо да ата энесинен акча албай, тескеринчесине жардам берип турат. Айтымында окуусунан чыгып, шашкалактап жумушуна көздөй чуркайт. Ал эми ишемби, жекшемби күндөрү толук жумуш ордунда болот. Бош убактымда ушул жерге келип иштейм. Эртең менен сабак окуйм, саат 3-тө чыгам сабакка, 3:30 бул жерге келип калам. Каалаган убактымда кетем. Каалаган убактымда келип иштеп, акча таап кетем. Аталган тигүү цехинде буйртма берген кардарлардан арты үзүлбөйт. Андан улам тигүүчүлөр жетишпей калган чактары да болот. Андыктан ишкана жетекчиси тажрыйбалуу адистерди жумушка чакырат. Ал эми маянасы кылган мээнетине жараша төлөнөт. Тактап айтканда, буйртмаларды канча бат жана кардарлардын табитине жараша бүтүрсө, кошумча акы төлөнөт. Белгилей кетсек, айына 30-40 миң сомго чейин тигүүчүлөр иштешет. Баса аталган ишкана бардык мыйзам талаптарына жооп берет. Ачык айкын өнөр жай болгондуктан эмгек кодексинин негизинде жумушка кабыл алат. Биздин ишканабыз дээрлик жарым жылдан бери иштеп атат. Жылдын 4 мезгилине ылайык заказ алып иштейбиз. Заказдан эч тыным болбой жатат. Бул мындай жалгыз бой энелерге жардам берүү ишканасы болгондуктан болушунча айлыкты камсыз кылабыз. Айлык мененчи. Анткени бала чакалуу көп энелер балдарын жалгыз бой баккандар. Ошон үчүн мен сиздерге айтат элем. Келип бизган нарагында жөндөмү бар, кыз келиндер келип иштесе. Бул ишканада бардык шарттар түзүлгөн, иштегенге ыңгайлуу. Бул үчүн жетекчиликке чеберлер ыраазы. Себеби көп убакыт бир жерде отуруп иштөө үчүн жакшы шарт түзүлсө, кызыгууда артары талашсыз дешет. Мында жумуш кызуу жана бат жүрүшү үчүн материалдарды бычкан, кескен, даярдаган адистери өз-өзүнчө иште алып барат. Ошондуктан жалгыз бой энелер жумушсуз үйдө отуруп калса, ак мөөр тигүү цехине келип тажрыйба алып иштесе болот. Ал үчүн бардык жагы каралган. Маселен, адистер үйрөтүп, кесип ээси да кыла алышат. Дареге Ош шаары Курманжандатка 180, Болжол Говудунун маңдайы, Байлинов көчөсүнүн кесилиши. Байланыш үчүн телефон номерлери 0558 80 40 48, 0777 64 65 19. Үйрөтөбүз, бардыгын көргөзөбүз, кыздар бири-бирине жардам беришет. Мен технологиясын көргөзүп берем, обучать этем. Ишканага буйртмаларды дүңүнөн кабыл алгандыктан иш үзгүлтүксүз жүрөт. Жеринен кардарлары көптүгүнөн четке экспорттолбойт. Себеби ата мекендик өндүрүш Туркия, Корея жана башка өлкөлөрдүн кийим-кечелеринен, модасынан да, сапатынан да өтөт, бирок калбайт. Баасы болсо арзан. Ак мөөр тигүү цехинин ачылышына саясий коомдук ишмер Надира Нарматованын эмгеги чоң. Айтсак, Мээримбек кайрымдуулук фонду негизинде жалгыз бой энелерге колдоо көрсөтүү максатында түптөлгөн. Материалдык жактан, моралдык жактан, анан кызмат орундарды таап берсеңиз деп, жардам берсеңиз дешип кайрылышып калат эле. Анан ошондой муктаждыктардын натыйжасында мен Ош шаарына дагы ушул жерде Элдос соода борбору бар. Ушул Элдос соода борборунун 2-нчи этажына ошо 100 метр квадрат аянттагы жерге жалгыз бой энелерге атайын ишкана ачтык, чеберкана.
Ошентип тикмечилик тармак Кыргызстандын өнөр жайынын 5%га жакынын түзөт. Ал эми айрым маалыматтар боюнча бул тармактан түшкөн киреше өлкөнүн ички дүң продукциясынын кеминде 1-2%на барабар. Андыктан Кыргызстанда тикмечилик тармакты өнүктүрүү үчүн тигүүз ишканаларын ондогон жылдарга салыктан бошотуу демилгелери көтөрүлүп келген. Учурда айрым партияларда экономикалык программаларында бул тармактын маанилүүлүгүн баса белгилеп келишет. Эксперттердин эсептөөлөрү боюнча тигүү тармагы ар бир 3-чү кыргызстандыктарды иш орду менен камсыз кыла алат. Себеби бизден чыккан кийим кечени КМШ өлкөлөрүндөн да, Европадан да келечеги чоң. Жусупбек Кошмат уулу, Перизада Ташиева, Прамида.